Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен идеалдуу келин темасында кеп кылабыз. Идеалдуу келин кандай болуш керек? Келин кайын журтунда кайсы кызматтарды аткарууга милдеттүү? Бул суроолор боюнча жоопторду комментарийге калтырсаңыздар болот. Анда эмесе идеалдуу келин эрте менен эрте туруп, кайра кеч уктайт. Чайды оң колу менен чыныга толтура кылбай, ирети менен куят. Үйү дайыма иреттүү жана таза болуп турат. Дайыма жайдары жүрөт. Кайын журтунун тартибине баш ийет. Улуулардын көзүнчө унчукпай, суроо бергенде гана жооп берип турат. Уруш талаш ушактардан алыс жүрөт. Кайын журттун көзүнчө тикеси менен карабайт. Дайыма улууларга жүгүнүп, ыймандуулугун көрсөтөт. Беш бармакты даамдуу кылып жасайт. От жакканды билет. Камырды идеалдуу кылып жаят. Оокат кылып жатканда акырын тыкаан кыймылдайт. Жолдошу менен талашып тартышпайт. Кичүү кайны сиңди кайнелери менен атаңдашпайт. Ийкемдүү жана сымбаттуу болот. Төшөктү жумшак кылып жакшы салат. Төшөктү ирети менен жыйнайт. Күтүлбөгөн коноктор үчүн дайыма дастаркону даяр турат. Идиш аяктарды дайыма таза кармайт. Дастаркон кол чачыктарды дайыма таза болот. Кайын журтунун көзүнчө ашыкча көп сүйлөбөйт. Кыйынчылыктарга туруштук берип, төркүнүн көздөй жөнөбөйт, деп интернет булактарына жазылыптыр. Автору айтылбаптыр. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биздин азыркы келиндерибиз келечекте бай биче болушсун. Саламатта болуңуздар.